2000-жылдардын башында дүйнөнү нанотехнологиялык кызыгуу каптаган. Дүйнөнүн алдыңкы экономикалары ушул жааттагы изилдөөлөргө каражатты көп эсе жарыша көбөйттү. Адамдар көп учурда нано индустрия деп нано ботторду же майда бөлүктөр сыяктуу тармактарды жогорку технологиялык чечимдерди жаңылыш түшүнүшөт. Чынында бул тармакка нанотехнологияны колдонуу өндүрүштүн жүрүшүндө негизги фактор болгон бардык ишканаларды таандык кылууга болот. Бул мунай химия, металлургия, радиофарм препарат синтезине өзүнчө багыт катары кирет жана атүгүл нано технологияларга эч тиешеси жоктой көрүнгөн керамикалык материалдарды өндүрүүдө дагы колдонулат. Бул Назарбаев университетинин химия департаментинин ассистент профессору Тимур Атабаевдин лабораториясы. Мында медицина, энергетика жана фотокализде колдонууга мүмкүн болгон көп функционалдуу нано түзүмдөрдү иштелип чыгууда. Жаш окумуштуунун долбоорлорунун бири бактерияга каршы касиетке ээ нано материалдарды жасап чыгаруу. Часто называют люди это антибактериальными. Аны көбүнчө антибактериалдык деп коюшат. Чынында алар вирустарга жана козу карындарга таасир этет. Вирустар менен козу карындын өсүшүн жайлатат. Ал жакта өз алдынча аракеттенген компонент бар. Алардын бири бардык тирүү заттарга, козу карын, бактерия, вирустарга таасир этет. Биринчи компонент күмүштүн нано бөлүкчөлөрүнөн турат. Ал да канча күчтүү өсүштү басаңдатат. Эң кызыгы бул нано бөлүкчөлөр антибактериалдык таасири бар материалдардан айырмаланып, узак мөөнөттүү материалдар болуп саналат. И что интересно, эти наночастицы, они как бы являются материалами пролонгированного действия, то есть они могут работать в течение длительного времени. Биз аларды тетрациклин менен салыштыралы. Тетрациклин бактериялардын өсүшүн токтотууга начар таасир көрсөттү. Ошол эле учурда нано бөлүкчөлөр жетиштүү узак мөөнөт аралыгында бактериялардын өсүшүнө жол берген жок. Ошону менен бирге биз аларды грамм позитивдүү жана грамм негативдүү эки бактерия түрүнө сынадык. Нано бөлүкчөлөр кеңири таасирдүү реагент болуп саналат. На двух видах бактерий, грамм позитивных и грамм негативных, наши наночастицы, они являются антибактериальным агентом широкого действия. Технологиялардын мааниси кеңири массада колдонууга киргизүүгө мүмкүн болгон вируска, бактерияга каршы материал түзүүдө турат. Анткени азыркы антисептиктер айрым бактерия бөлүктөрүнө каршы колдонулат жана белгилүү мөөнөттө гана коргойт. Ал эми жаңы табылганын колдонуунун таасири бир нече жылга сакталышы мүмкүн. В инфекционных больницах, да, там достаточно много гуляет вирусов. Мисалы жугуштуу оорулар ооруканасындагы кырдаалды карап көрсөк, ал жакта вирустар жетиштүү түрдө аралап жүрөт. Бизге жазып беттерди дайыма дезинфекциялоо зарылдыгы жок, узак убакыт иштей турган материалды түзүү идеясы келди. Бул чет өлкөлүк концепт. Чачасың жана унутасың. Это так называемый концепт зарубежный, да, как бы распылил и забыл. Антисептик они предназначены. Бизге улам түз беттерди дезинфекциялап кереги жок. Азыркы учурда антисептик бир нерсенин үстүн бир аз убакытка зыянсыздандырууга арналган. Биз узак мөөнөткө ылайыктадык. Аларды адамдар көп топтолгон жугуштуу оорулар ооруканасында колдонууну ойлондук. Алар абдан узак убакыт турат. Бул дубалды сыр менен сырдаган сыяктуу болот. Достаточно долго. Это все равно, что вот как бы просто покрасили краской стену. Бул бүткүл кымышы чегинде сейрек ойлоп табуу экендигин адистер белгилейт. Ошол эле учурда ал массалык өндүрүш үчүн анча кымбат эмес. Кеп материалдын жеткиликтүү экендигинде. Сейчас такими разработками занимаются. Азыр мындай иштелмелер менен Жапония, Түштүк Кореянын жана АКШнын университеттери иштеп жатат. Атүгүл Борбор Азияны жана Орусияны алсак, мындай иштеп чыгуу азырынча жок. Биз чындап жаңы нерсе жасап жатабыз. Мы делаем действительно что-то эксклюзивное. Илим менен техниканын нанотехнология деп аталган тармагы азырынча абдан жаш, бирок зор келечеги бар. Нанотехнологиялар, биотехнология, микроэлектроника, энергетика, саламаттыкты сактоо, курал-жарак, байланышты жакшыртуу жана албетте жаңы материалдарды иштеп чыгуу жаатында иштеп чыгууларды таптакыр жаңы үлгүдө курууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күнү Казакстандын окумуштууларынын алдында башка өлкөлөрдө жакшы өнүккөн тармактар боюнча алдын ала утула турган атаандаштыкка аралашпай нано иштеп чыгуулардын дүйнөлүк картасынан өз ордун табуу милдети турат. Изилдөөлөрдүн бардык фронтунда чабуул коюу максат эмес. Казакстандык окумуштуулар мында эл аралык деңгээлде таанылган ата мекендик илимий мектептердин жетишкендиктерине негизделген эң башкы багыттар боюнча таяныч чекитин табуу жана аларга көңүл коюу керек дешет.